Саламатсызбы? Соттон карыз адамдан өндүрүлсүн деген чечим чыкты. Соттон чыгып, соттун имаратынын алдында колунан келгенин кыл деп кетип калды. Соттун чечимине карабай төлөбөй койгон адамга кандай чара бар? Чечимди аткарбай кое алабы? Түшүнүктүү сурооңуз. Соттун чечими ар бир жарандарга, юридикалык жактарга бул милдеттүү. Демек, соттун чечимин аткаруудан баш тартуу бул кылмыш. Ал эми сиз соттун имаратынын алдында анын төлөбөй кеткендиги бул соттун чечимин аткарууга таасирин тийгизе албайт. Анткени соттун чечими мыйзамдуу күчүнө ошол соттун чечими чыккан күндөн тартып 30 күндүн ичинде бул мыйзамдуу күчүнө кирет. Мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин сиз ал ошол сумма өндүрүү жөнүндөгү соттун чечиминин негизинде аткаруу барагын жаздырасыз. Аткаруу барагы деген эмне? Аткаруу барагы деген бул аткаруу документи. Соттун чечиминин негизинде аткаруу барак жазылып, ал соттук аткаруучулар кызмат бөлүмүнө расмий документ болот. Демек, аткаруу барак соттук аткаруучуларга келип түшкөн күндөн тартып, ал демек аткаруу өндүрүшүн ачып, демек ошол сизге ким карыз болсо, бул соттук аткаруучулардын юридикалык термин бул карызкор деп айтылат. Карызкорго тиешелүү бардык мал мүлктөрү, анын банктагы эсеп кысаптары, анын кыймылдуу кыймылсыз мүлктөрү барысы текшерилет. Андан сырткары карызкорду Кыргыз Республикасынан чыгууга убактылуу чектейт. Демек, бул ошол карыз аткарылып бүткөнгө чейин, соттун чечими аткарылып бүткөнгө чейин аны Кыргызстандан чыкпай туруу үчүн атайын чектөө коюлат. Андан сырткары соттун чечимин аткарбай баш тарткандыгы үчүн соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечимин аткаруудан баш тартуу жөнүндө иш ичиндеги топтолгон материалдарды укук коргоо органдарына өткөрүп берет. Демек, соттун чечими мен жогоруда айткандай бардыгына милдеттүү. Эгерде соттун чечимин аткаруудан баш тартса, ал сөзсүз түрдө кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ал эми мен жогоруда айткандай анын мүлктөрү, эгерде кыймылдуу, кыймылсыз мүлктөрү чыга турган болсо, ошол кыймылдуу мүлктөргө буруу жолу менен, демек, аны ачык элдин алдында ачык соода саттык өткөрүү менен аны сатып, сатылган түшкөн каражатты ошол карыздын эсебинен сизге өткөрүп берет. Бул жол менен сиз карызыңызды толук өндүрүп алуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси 370-берене соттун өкүмүн, соттун чечимин же башка соттук актын аткарбоо, мыйзамдуу күчүнө кирген соттун өкүмүн, соттун чечимин же башка соттук актыны белгиленген адам мөөнөттө аткарбагандыгы 100дөн 300 саатка чейинки коомдук иштерге же болбосо 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен чектөөгө же 200дөн 500 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып салууга же 2 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Кызмат адамы кол алдындагы кызматкерди белгилүү бир кызмат ордун ээлөө укугунан ажыратуу жөнүндө соттун мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмүн аткарбагандыгы, 3 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же болбосо белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратууга же 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына же 500дөн 1000 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып салууга жазаланат.